Трамптын дагы бир жеңиши. Экс-президент супер шейшембиде мөөрөй алып, бул жарышта алдына киши салбаган жөөгүлүктөй өз позициясын бекемдеди. Бул маанилүү күн бекеринен супер шейшемби деп аталбайт. Эксперттер жана башкалар мага мындай эч качан болбогонун, мынчалык ишенимдүү натыйжага эч ким жетпегенин айтышты. Расмий түрдө ал азырынча номинацияны жеңе элек. Бирок ушул сыяктуу жыйынтыктар аягында жеңишке алып барат. Күтүлгөндөй эле президент Джо Байден дагы демократтардын праймеризинде жеңишке жетти. Ники Хейли Дональд Трампка утулуп калды. Ал шайлоо өнөктүгүн улантабы же жокпу азырынча белгисиз. Президенттик шайлоого дагы 8 ай бар. Бирок көптөгөн америкалыктар бул өнөктүктөн жана элди улам бөлүп жарган саясий климаттан чарчашкандай. Бул экөөнөн башка эч кимдин үнү угулбай жатат. Мисалы, Ники Хейли да бар. Мен ага ийгилик каалайм. Бирок баарыбыз бул экөөнүн эле добушун угуп калдык. Мага бул жакпайт. Талапкерлер көп болушу керек. Бизде болгону эки абышка эле калгандай сезилет. Негизи алар пенсияга кетиши керек. Жөн гана бөлүнүп жарылуу болуп жатат. Адамдар бизди бириктирген нерселерге көбүрөөк көңүл бурса болмок. Анткени башыбызды кошкон нерселер көп. Мунун баары тааныш көрүнөт. Чын эле ошондой. Трамп менен Байден акыркы шайлоодо да беттешкен. Азыр АКШнын 70%га жакыны андайдын кайталанышын каалабай турганын айтат. Эми көңүл шайлоо өнөктүгүнүн өзүнө бурулат. Ак үй үчүн Трамп менен Байдендин жарышы болот. Шайлоочулар 91 кылмыш иши боюнча айып тагылган адам менен кызматта турууга акыл эси дал келеби деген суроолорду жараткан тарыхтагы эң улгайган президенттин ортосунда тандоо жасашы керек.